көрүүчүлөргө тартуулаган мобилографтар чыкты. Ооба, сүрөтчүлөр дегендей. Азыр биз сиздерге экрандан күз 2023 деген сүрөттөрдү көрсөтөбүз. Анткени мына күздүн дагы 2-айынын соңку күнүнө жакындап келдик. Алдыда 1 ай күз мезгили бар. Сырттагы табияттын кооздугу ушунчалык бир көркөмү артып, түркүн түстүү боекторго боелуп турган учуру. Мындай учурду биз ошол сүрөттөрдө, тасмаларда гана сактап калабыз. Ооба, көз жаздымда калтырбай, ошол көз ирмемдерди, ошол элестерди сүрөткө түшүрүп, өзгөчө бир керемет көрүнүштөрдү кармап калган, сүрөткө тартып калган учурлар, кездер абдан арбат. Ооба, караңыздарчы, кандай гана көркөмдүк. Быйылкы күздөн сизде фотосессия барбы, Чыңгыз? Азырынча боло элек, азыр эфирден кийин кылып алат окшойбуз. Ооба, чындыгында убакыт бөлүш керек экен атайын, анткени мындай учур сүрөттөрдө сакталып калганы кандай жакшы. Мына сиздер экранда көрүп аткан сүрөттөр сүрөтчү, мобилограф, ошондой эле дагы башка кесиптердин ээси таланттуу ырчы кызыңыздар Жаңылай Кекеевага таандык. Жаңылай, студиябызга кош келипсиз. Рахмат, кош келдик. Кутмандаңыздар менен. Кандайсыздар? Жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Ооба, жакшы. Рахмат чакырганыңыздарга. Керемет күздүн ичинен андан да керемет кооздукту көрүп калган көз, көкүрөк кандай болду экен, э? Ооба да. Көкүрөк көркөмдүккө толуп турса, ошондой бир сонун сулуулуктарды таап чыга аласың болуш керек. Келиңиз, сиз бул мобилография менен эмне болуп алектенип калдыңыз? Табият менен эмне болуп жакында мамиле түзүп калдыңыз? Негизи фотографмын көбүрөөк. Табият менен жакындыгым бул чыгармачылыкка жакындыгым болуш керек да. Көбүрөөк жанагы сулуулукту деген жан дүйнөсү башкача адамдар көрө алат дейт го. Ооба. Мен көбүнчө мындай ыр жазып, ырлардын сөздөрүн жазып калам да. Анан ошол үчүн бул фотого да ошондой учурдан келдим. Анан бир жагынан да кичинекейимде мен атам жанагындай пленка менен тарткан сүрөттөр бар эмес беле? Ошолор менен тартканда мен деле алып тартып кызыкчумун да, аябайчы. Сүрөткө түшкөндө өзүм жакшы көрчүмүн. Анан өзүмө жакшы көргөнүм үчүн дагы башкаларды да тартканды туура көрүп анан кийин фотого өттүм. Анан жакындарымдын дагы мындай жардамдары, сунуштары бар да, айымдардан фотограф болгон аябай кызыктуу болот. Кызыктуу деп, э? Мына сиздин дайыма жаныңызда жүргөн досуңуз деле болуп калды. Бизге тааныштырып койбойсузбу? Досум негизи азыркы колуңузга кармап. Мындай өзүнүн модели азырынча эски, себеби мен деги 2019-жылы алдым бул Canon 6D деген. Объектив деген бул 24-70 Sigma. Муну жакында эле алдым. Эң сонун. Ооба. Бул сиз көрө турган кооздукту, сиз көргөн бир сулуулукту оюңуздагыдай кылып тартып бере алат. Ооба, тартып берет. Эми көздүн көргөнүндөй кылып албаса дагы ошого жакыныраак кылып аябай тартып берет. Эң сонун. Бул сүрөтчүлүк кесипке же фотограф деп орусча айтып атпайбызбы? Бул багытка алгачкы кадамдардан баштап айтып берсеңиз, кандай болуп кадам таштадыңыз? Эмне менен башталды эле? Негизи башында мен башка бир жерде иштечүмүн, эме жумушта туруктуу. Анан эркин жумушка өткүм келип баштады да, эркиндикти берет негизи сүрөтчүлүктүн жумушучу. Анан ошого бир канча жылдап туруктуу 7 жыл бир жерде иштегенден кийин анан мага айтышты, фотоаппарат алып, сен кызыкпайсың, мындай тартып каласың, телефонго жакшы тартасың, ошол үчүн фото менен деле, камера менен деле иштеп көрбөйсүңбү депчи. Анан камера менен кызыгып жүрдүм. Анан ошо бир досум айтты, ушул камера жакшы, сен үчүн иштеп берет, азыркы башталгыч деп. Анан ошондой кылып тартып, клипмейкер досторубуздун сунушу менен анан фотого келдим. Башталганда негизи мындай эле бекер эле турлар менен тоолорго кетип тартып жүрө берчүмүн да. Анан кийин бир жыл практика алгандан кийин анан атайын окудум. Курс окуп, анан кийин бул фотону баштап азыр өздөштүрүп калдым. Мына убакыт өткөн сайын бардык тармакта мындай өзгөрүүлөр, жаңылануулар болот эмеспи? Анан сиз кесибиңизге байланыштуу идеяларды алып кайдан, кантип изденесиз? Идеяларды негизи фотографтын шпаргалкасы бар, Pinterest деген. Ошол жактан көрөбүз көбүнчө. Анан багыт берип тура турбайбы? Кадимкидей ооба, жаңы өзгөрүүлөр эмне болуп атат,
улам анан мындай көздөр көнүш үчүн мындай поза дейбиз го, ошолорду үйрөнүш үчүн дагы улам жаңылыктарды издеп турабыз да интернет аркылуучу. Азыр бизге аябай ыңгайлуу, азыркыларга деги эле жакшы шпаргалка бар да интернетчи. Ошол жактан үйрөнөбүз, көрөбүз, анан кийин жаңылыктардын артынан кууп, жаңы нерселерди үйрөнүп, анан бул кесиптин дагы эң маанилүүсү дайыма жаңы нерселерди үйрөнүп, окуп туруш керек да. Бир жерде тура албайсың. Улам жаңыланууга, жаңы нерселерге багыт ташта. Табият бул жакшы нерсе, өзүнүн коюнуна дайыма чакырып турат, өзүнүн сулуулугун, кооздугун ар бир адамга тартуулап турат. Канча убакытта бир чыгып турасыз? Бат эле. Бир күндө кээде 2 жолу деле чыга берем съемкаларга. Же болбосо эс алгым келсе бир жумада 1-2 жолу чыгып коюшум мүмкүн. Анан ошондой. Кайсы жерлерге барасыз көбүнчө? Көбүнчө бизде Бишкекте студиялар бар. Ошолор тартам. Азыркы учурда эшикте фотозоналар аябай сонун болуп атпайбы? Өбүздүн фотозоналар. Ошон үчүн азырынча биздин парктарда аябай жакшы парктарда сонун кооз жерлер бар. Көбүнчө музей дагы жакшы, биздин тарых музейибиздин жанындагы ошондой кызыктуу эски түшүрүлгөн имараттардын жанына барып тартабыз ошондой. Биз мисалы кетип баратканда кадимкидей эле кете беребиз да, эч нерсе көңүл бурбайбыз. Сиз сүрөтчү катары, ушул жер сүрөт тартканга сонун экен, бул жерде жалбырактар ушундай экен деп. Дайыма кадр издеп турасыз. Дайыма кадр издеп турам. Ооба. Мисалы кетип баратканда дагы бир кетип баратканда, ошол жерде бир киши кетип баратса, бир айым кетип баратса, могу кадрга ушул кыз сонун жарашмак депчи, кээ бирлерин кетип баратып деле тартып коеюнбу деген учурларым болот да. Мындай жөн элечи. Ооба, ошондой мындай сулуулукту көрө бересиң ар бир жерде. Аябай сонун кадрлар болот деп. Эски жерден деле мындай бир ташталып калган, эч ким баспаган жерден деле бир кооздук таап чыга алат экенсиз. Ооба. Чыкса болот. Көбүрөөк ошондой эми жана стилге жараша болуп калат да. Кээ бирлер шаңдуу, мисалы шаңдуу эмелерди издесең, анда башкачараак, гүлдүүрөөк жерлерге баргың келет. Бир аз бир фэшн дейбиз го. Ошого окшогон бир идеяларды иштеп чыгатыран болсок, анда эски жерлерден тартсаң аябай кызыктуу болот. Жакшы. Чыгармачыл адамга деп калдыңыз го сөзүңүздүн башында. Кайсыл багыттагы чыгармачыл адам деп тааныйсыз? Мен негизи ыр жазам, биздин жашырчылардын ырларынын сөздөрүн жазып турам. Могу эң акыркы бул телевидениялардан кеткен Нурлан Насип менен Айгерим Расулкызынын Эгиз жүрөк деген ырынын сөзүнүн авторумун. Азыр уксак болобу ырларыңызды? Поэзия. Макул азыр. Табиятты өзгөчө сүйгөн, өзгөчө табияттан сулуулукту таба алган кыргыздын кызын поэзиясы кандай болду? Жаңылай айдын поэзиялары. Негизи толкундан атам. Бирде жакында эле сырколоп калгам, үнүм дагы. Айтпайм, ооба, жашайт бирөө жүрөктө, кээде көрөм, кээде түштө сүрөттө, жылмайганда көрсө болот дүйнөсүн, эч кири жок кичпейил сүйлөсө, анын сырын билгендеймин алыстан, жайдары бир күлүп түшкөн сүрөттөн. Айтпайм, ооба, ойлорумда бири бар, арзышпадык, айтылбады сырым ал. Алыс жүрүп билгизбеген бул эрдик, чын сүйүнүн тазалыгы ушундай. Махабаттын аруулугун сактаймын, жаш акындын ырларынын сабындай. Эсте азыр мага карап сүйлөөсү, жылмайганы сүрдөгөнү дүйнөсү, узактарга кеткен бойдон келбеди, эсте калды ошол кара көрмөсү. Бирге түшкөн сүрөт катылып, азыр бардыр, балким анын бүлөсү. Бали, сыртта күз, ал эми студиядагы поэзия, баарлашуу, жанга жагымдуу болуп атат. Чындыгында ошондой бир өзгөчө жүрөк менен кесибиңизге кылган мамилеңиздин жыйынтыгын көрүп атабыз. Ушундай бир көркөм. Ийгилик каалайлы, чоң рахмат эртең убактыңызды бөлгөнүңүзгө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто фотограф, мобилограф Жаңылай Кекеева болду. Дагы жолу чыгармачылык ийгилик каалоо менен маегибизди жыйынтыктайлы. Улантабыз.